Саламатсыңарбы, кымбаттуу менин жаш окуучу досторум. Кутман күнүңөр менен. Мына бүгүн кайрадан силер менен бирдикте теле сабагыбызды баштайбыз. Бүгүнкү теле сабакты мен Сокулук районундагы Ихлас эл аралык мектебинин кыргыз тили жана адабияты мугалими Жеңишбек Абдиназаров алып бармакчымын. Анда келгиле балдар, экран алдына келип, көңүл коюп, бүгүнкү сабакта керектүү маалыматтарды окуп, жазып олтуралы. Албетте, бүгүнкү сабакты белгилүү акын Гүлсайра Момунованын төмөнкү ыры менен баштамакчымын. Кутман калкым, кагылайын кыргызым, күндөн бүткөн, ырдан бүткөн ырысым, сен бар үчүн мен бармында ырым бар, сен бар үчүн жанып келет жылдызым. Өмүрдө неге жетсин сенин демиң, жаныма кубат берет сенин кебиң, жоголбой сен бар үчүн адил калыс, бар болуп келе жатам элим менен. Бийик болсоң, сени менен бийикмин, бүтүн болсоң, сени менен бүтүнмүн, сени менен терең кетет тамырым, түптүү болсоң, сени менен түптүүмүн. Мына балдар, бул ырда айтылгандай кыргыз калкынын улуулугу, сулуулугу жана эзелтеден өнөр багып, сөз баккан эл экендигин байкай алдык. Бул ыр менен айтайын дегеним, бүгүнкү сабагыбыз дал мына ушул мазмунга багытталган. Анда келгиле, сабагыбызды эң оолу теманы аныктап алуу үчүн алфавит оюну менен баштайлы. Таблицада берилген катар номер боюнча алфавиттеги тамгаларды таблицага койсоңор, анда бүгүнкү сабагыбыздын темасы келип чыгат. Анда ойлонуп табалы. Мына балдар, алфавит оюну аркылуу силер албетте жоопту таптыңар. Сөз түркүмдөрү. Демек, бүгүнкү сабактын темасы сөздөрдү сөз түркүмдөрүн ажыратуунун принциптери. Бүгүнкү сабакта сөз түркүмдөрү жөнүндө жомок аркылуу маалымат алабыз. Сөздөрдү сөз түркүмдөрүн ажыратуунун принциптерин үйрөнөбүз, салыштырабыз. Сөз түркүмдөрүн оозеки жана жазуу кеби аркылуу турмушта колдонууга жетишебиз. Демек, мына ушул максаттарды бүгүнкү сабакта алдыбызга коюп, жеткенге аракет жасайлы. Сөз тыбыштык жана грамматикалык жагынан калыптанган кеп бирдиги жана тилдин курулуш материалы болуп саналат. Ал аркылуу ар кандай сүйлөмдөрдү түзүп, бири-бирибизге өз оюбузду түшүндүрөбүз. Ал эми сөз түркүмдөрү тилдеги сөздөрдүн лексикалык маанилерине, морфологиялык белгилерине жана сүйлөмдөгү синтаксистик кызматына карай түрдүү топторго бөлүнүшү. Сөз түркүмдөрү грамматикадагы борбордук түшүнүктөрдүн бири болуп саналат. Сөздөрдү сөз түркүмдөрүнө ажыратуу тилдеги табиятына ылайык төмөнкү 3 принцип аркылуу жетекчиликке алынат. Алар лексикалык, морфологиялык, синтаксистик. Мындан ары сөз түркүмдөрүн принциптерин өз-өзүнчө карайбыз. Лексикалык принцип. Сөздөрдүн грамматикалык мааниси эске алынат. Мисалы, инсан, китеп, мектеп деген сөздөр лексикалык маанилери боюнча ар түрдүү, бирок бардыгы тең мааниси боюнча заттын атын көрсөтүп турат. Морфологиялык принцип. Бул принципте сөздүн жеке грамматикалык маанилери, башкача айтканда, жөндөмө, жак, таандык, даража, чак,
ыңгай категориялары боюнча өзгөрүү же өзгөрбөө мүмкүнчүлүктөрү эске алынат. Үчүнчү принцип — синтаксистик принцип. Мында сөздөрдүн сүйлөмдөгү аткарган кызматы кайсы сөз түркүмү менен байланыштуу жолдору каралат. Демек, мына ушул 3 принцип аркылуу биз сөздөрдү сөз түркүмдөрүнө ажыратабыз. Балдар, кыргыз элинде сөздөн сөлтүк болбо, кептен кемтик болбо деген жакшы накыл кеп бар. Демек, кыргыз эли мурдатан чечендигин, сөзмөрдүгүн элдик оозеки чыгармаларда, башкача айтканда жомоктордо бере алган. Келгиле анда бүгүнкү сөздөрдү сөз түркүмдөрүнө ажыратууну жомок аркылуу силерге түшүндүрүп, жеткирип бергенге аракет кылайын. Анда жомокту тыңдайбыз. Бар экен, жок экен, дүйнөнү лингвистика чоң ата башкарып турганда, грамматика өрөөнүнүн морфология жайлоосунда сөз түркүмдөрү ата көчмөн турмушта жашаптыр. Ал жайлоого кенен жайгашып, тукум улап, өнүп өскөн экен. Элдин айтымына караганда, андан атага жете, атага тете, атадан өтө 3 уул туулуптур. Атадан өтө уулу маани берүүчү сөз түркүмдөрү. Атага тете уулу өзгөчө сөз түркүмдөрү. Ал эми атага жете уулу кызматчы сөз түркүмдөрү экен. Мезгил өткөн сайын морфология өрөөнүндө сөз түркүмдөрү атанын өрүшү кеңип, бала бакырасы, небере чөбөрөлөрү көбөйүп, бара-бара кубаттуу, көп муунду үй бүлөгө айланыптыр. Бир күнү сөз түркүмдөрү ата чабарман чаптырып, кабарман айттырып, фонетика, синтаксис, пунктуация, орфография, орфоэпия, лексика, фразеология, стилистика жана туркология урууларын чакыртып, неберелерине көкөтөйдүн ашындай чоң той бериптир. Тойдо кезеги менен 3 уулу балдарын элге тааныштырыптыр. Атадан өтө уулу маани берүүчү сөз түркүмдөрү өз балдарын сыймыктануу менен айтты. Анын балдары зат атооч, ат атооч, сан атооч, сын атооч, тактооч жана этиш. Атага тете уулу өзгөчө сөз түркүмдөрү айдай сулуу, күндөй жылуу кыздарын мактана айтты. Алар тууранды сөз, сырдык сөз. Атага жете уулу кызматчы сөз түркүмдөрү жөнүндө эл оозунда кой аксагы менен жүздеп айтылып калыптыр. Бекеринен бир кем дүйнө дебейт. Эмнегедир уул кыздары майып туулуптур. Ошондуктан калың журтка уул кыздарын эптеп тааныштырды. Алар байламталар, бөлүкчөлөр, жандооштор жана мадалдык сөздөр. Бирок ошондой болсо да, өлүмүнө чыдасаң мал кыл, чыгымына чыдасаң той кыл деген сыңары той абдан даңазалуу болуп өтүптүр. Себеби морфологиялык, синтаксистик, фонетикалык, лексикалык талдоо деген көрөңгөлүү улуттук акыл оюндары ойнолуптур. Эң өкүнүчтүүсү, синтаксис чоң ата аябай катуу чыр салыптыр. Ошондон эл оозунда сөз түркүмдөрүнүн ашы бар, көп чырдын башы бар деген накыл калыптыр. Ошентип, чырдын аягында сызыкча синтаксиске, дефис морфологияга тиешелүү болуп чечилиптир. Мисалы, ата мекенди коргоо ыйык милдет деген сүйлөмгө сызыкча белгиси коюлду.
Ал эми ата эне, бала чака, ага ине, эже сиңди, эгин тегин, азык түлүк, чай пай деген сөздөргө дефис белгиси коюлду. Балдар, мына биз жогоруда кыргыз тилиндеги сөздөрдү сөз түркүмдөрүнө ажыратуунун принциптерин жана сөз түркүмдөрүнүн түрлөрүн биле алдык. Эми мындан ары ошол кыргыз тилиндеги 12 сөз түркүмдөрү жөнүндө билимдерибизди тереңдетип, бышыктап, өзүңдү текшер оюнубуз аркылуу текшерип көрөлү. Анда балдар, биринчи тапшырма. Ашыкчасын алгыла. Сөздөрдү сөз түркүмдөрүнө ажыратууда алардын табиятына ылайык кайсы принциптерге негизделет? Грамматикалык, лексикалык, фонетикалык, морфологиялык, пунктуациялык, орфоэпиялык, синтаксистик, орфографиялык, фразеологиялык, стилистикалык. Демек, бул жерде берилген категориялардан ашыкчасын алып салабыз. Ойлонууга 10 секунд. Албетте, жоопту туура таба алдыңар. Сөздөрдү сөз түркүмдөрүнө ажыратууда алардын табиятына ылайык 3 принципке негизделет. Алар лексикалык, морфологиялык, синтаксистик. Келгиле анда кийинки тапшырмага өтөлү. Сандар сүйлөйт. 12, 6, 4, 2. Бул сандар аркылуу биздин бүгүнкү темабыздын өзөгүн таап алсак болот. Анда ойлонуп маанисин чечмелегиле. Балдар, сандар сүйлөйт оюнубузда албетте силер жогоруда алган маалыматтарыңарга таянып, жоопту туура таптыңар деп эсептейин. Ошондой болсо да, мен ал сандардын маанисин чечмелеп кетейин. 12. Демек, кыргыз тилинде 12 сөз түркүмү бар. 6. Алардын 6оосу маани берүүчү сөз түркүмдөрү. Алар зат атооч, сын атооч, сан атооч, ат атооч, тактооч жана этиш. 2. Булар өзгөчө сөз түркүмдөрү, тууранды сөздөр жана сырдык сөздөр. Ал эми 4 санынын мааниси 4 кызматчы сөз түркүмдөрү бар. Алар жандоочтор, бөлүкчөлөр, байламталар жана мадалдык сөздөр. Келгиле анда кийинки сөздөрдүн чынжыры оюнуна өтөлү. Демек, сөздөрдүн чынжыры оюнунда биз ар бир сөздү айтып, чынжырды үзбөстөн, айткан сөзүбүз кайсы тамга менен аяктаса, ошол тамгадан турган ар кандай сөз түркүмүндөгү сөздөрдү улап айтып жазып кетсек болот. Анда силерге ойлонууга 10 секунд. Мен мугалим деген сөз менен баштадым. Андан ары аяккы тамгасы менен оюнду улап кеткиле. Сөздөрдүн чынжыры оюну. Силер улап кете алдыңар деп эсептейм. Мисалы, мугалим зат атооч, мен ат атооч, нарктуу сын атооч, учурда тактооч, 6 сан атооч, з тууранды сөз, зыпылдады этиш, ыракмат сырдык сөз, тийиш мадалдык сөз, шекилдүү
үчүн жандоочтор, нак бөлүкчө, кино зат атооч, ошондой болсо да байламта, арбаңыз сырдык сөз, зор сын атооч, ракета зат атооч, аябай бөлүкчө. Балдар, көгүлтүр экранда көрүп турган 4 сүрөттүн мазмунун бириктирсек, кандай сөз келип чыгат? Албетте, Кыргызстан. Келгиле анда Кыргызстан деген сөздүн ичиндеги тамгаларды канча жолу кайталасак да, ошол тамгаларды кураштырып, түрдүү сөз түркүмүндөгү сөздөрдү жасап көрөлү. Демек балдар, Кыргызстан деген сөздөн төмөнкү сөз түркүмдөрүндө турган сөздөр жасалат. Зат атооч: кыргыз, ата, каган, кар, сан, ыр, азат, каз, кыз, ар, ээк, кан, ара, нан. Этиш сөздөр: кыр, ат, каран, кат, сат, сана, атат, эк, сыз, сызат, катат, санат, карат, агат. Сын атооч: кара, ак, аз. Тактооч: азыр, анан. Тууранды сөз: арс, каак, каак, з, з. Сырдык сөздөр: ата канат, ракмат. Кийинки тапшырма сөз түркүмдөрү макалда. Экранда көрүнүп турган макалдардагы бош орундукка ар түрдүү сөз түркүмдөрүн мааниси жагынан ылайык келгенин коебуз. Сөз түркүмдөрү макалда. Анда жоопторубузду салыштырабыз. Биринчи макал: ийне көзүнөн сынат, адам сөзүнөн сынат. Ийне, адам деген сөздөр зат атооч. Экинчи макал: жакшы атка бир камчы, жаман атка 1000 камчы. Бул макалда жакшы, жаман деген сөздөр сын атооч. Жигитке 70 өнөр аздык кылат. 70 сан атооч. Абийириңди жашыңдан сакта. Сакта деген сөз этиш. Сөз түркүмдөрү накыл сөздөрдө. Демек, бош орундуктарды кайрадан тиешелүү сөз түркүмдөрү менен толуктайбыз. Демек, жогоруда алган маалыматтарды эске алып, жоопту таба алдыңар. Биринчи макалда ай күн менен жакшы, эл менен жакшы. Бул макалда менен деген кызматчы сөз, башкача айтканда жандооч, күн, эл деген сөздөрдү жандап келди. Жан тартпаса да кан тартат. Бул сүйлөмдө да байламтасы келди. Ак эйлет, бирок сынбайт. Бирок деген байламта. Мына ошентип, бүгүнкү сабакта сөз түркүмдөрү жөнүндө жомок аркылуу маалымат алдык. Сөздөрдү
Сөз түркүмдөрүн ажыратуунун принциптерин үйрөндүк, салыштырдык. Сөз түркүмдөрүн оозеки жана жазуу кеби аркылуу турмушта колдонууга жетиштик. Силер үчүн өз алдынча иш окуу китебиңерде 116 бетте берилген 348 көнүгүүнү шартка ылайык аткарып келебиз. Балдар, бүгүнкү сабакты карап олтуруп, эгер таң калдым, ойлондум, сүйүндүм, уктум жана көрдүм, айырмаладым деген сезимде олтурган болсоңор, анда бүгүнкү сабак ийгиликтүү өттү деп эсептейм. Мына ошентип балдар, биздин дагы бир сабагыбыз соңуна келип олтурат. Бүгүнкү сабакты жыйынтыктап жатып, эмне демекчимин? Кыргыз элинде мындай макал бар. Сөз айтылганча сенин кулуң, айтылгандан кийин сен сөздүн кулусуң дейт. Ошондуктан келгиле балдар, мындан ары ар бир айтылган сөзгө, айткан сөзүбүзгө бек бололу, сөз кадырын билели, сөз маанисин билели. Анда кийинки сабакта жолукканча аман болгула.